Жаштарга акыл айтайын десең, өзүң митип турсаң, жалган жерин жалага батып. Мен аны уккан да эмесмин, көргөн да эмесмин. Биздин айылда андай жыйын болгон эмес. Булар өздөрүнчө 6 киши чогулат. Анан кийин эмени өздөрүнчө ошол протоколдо ошол жерден отуруп жазышат. Үйлөрүндө жаткан, больницада жаткан аксакалдарыбызды катыштырып бул чогулушка. Шийипке кайрылып катып бердик, Зулушевка бердик. Ушул күнгө чейин 3-4 ай болуп жыйынтык жок. Биздин айыл башчыбыз башка болуп, бирибиз 2 айыл башчы болуп, кайра мурунку айыл башчыбыз кайра болуп. Шашып атсаң, мына 2 актай баракка кол коюп койчу ылдый жагына деди да. Анан иштемдегенimiz жок. Алар булагандарды айлантып келип, кызматка алып келиш керек кайра. Атыңызды жазуу менен кандай кызык чыгып калат бу жерде? Анан кандай болуп калат? Мыйзамсыз болуп калабы? Мыйзамсыз болуп калат. Мыйзамсыз болуп калат, Жыйын болгон эмеспи? Чогулуш болсо болгондур, бирок мен катышкан эмесмин да чогулушка. Имал Госкадровый службанын өзүнүн азыркы жаңы мыйзамдарына туура келет экен ошо. Чууга салган ушу өкмөткө мен нааразымын да. сен кем акылсыңды экөөбүз урушуп кеттик ошо. Сен менен грубо айтканда көкмезиң дедим да. Көкмезиң эмнеге? Айыл өкмөт биргеликте иш алып барган адамдар менен деп. Жок. Административдик кызмат органдарында биз эч кандай чара көрө албайбыз. Ошол чогулушка катышты деп протоколго киргизилген жарандардын баары суракка алынып атат. Туура эмес иш кылсам, жоопкерчилик тартканга дайынмын. Биздин редакцияга Талас облусунун Айтматов районуна караштуу Чоң Кара-Бура айылынын тургундары кайрылды. Алардын айтымында өткөн жылдын күз айларында бир катар жасалма протокол жасалып, анын негизинде кыска аралыктын ичинде 2 айыл башчы алмашып, мурдагы айыл башчы кайрадан ордуна отуруп калган. Муну алардан башка эч ким билген эмес. Айыл аксакалдарынын күйгөнү эмне себептен? Бир күндөн айыл башчы болуп шайлангандын кызыкчылыгы эмнеде алдыңкы мүнөттөрдө кенен токтолобуз. Ассаламу алейкум, аксакал, кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Айылдагы айыл башчынын шайлоодо протокол боюнча айтып койсоңуз. Айылда бул протоколду шайлоо протокол мындай болду. Мен ошол чогулушка катышкан эмесмин. Мен келсем айтты, сизди ошол протоколго жазып коюп, председатель протоколдун председатель болуп турсу. Мен ошону таң калдым. Анан бу ким жазды, тип балдар жазды деп жазып коюп. Мен аны уккан да эмесмин, көргөн да эмесмин. Биринчи жолу ошо немеден балдардан уктум. Өзүбүздүн балдардан уктум. Анан кийин айтсам, бизден башка, менен башка дагы балдар жазып бар, алардын ичинен дагы ошо биздин укуктарыбызды тебелеп атат. Прямо өзү сөз мындай ойлосоң ошо ачууң келет. Нервничать этти, бүттөй жаман болдук. Себеби элдер дагы сиз ушу аксакалдын кеңеши болуп ушундай ишти жасайсыз деп мен да нервничать этти, бүттөй жаман болду. Анан биздин дагы ушундай акыбалга алып келген кишилер жооп берсин. Булар мындай кылып, булар өздөрүнчө 6 киши чогулат. Анан кийин эмени өздөрүнчө ошол протоколдо ошол жерден отуруп жазышат. Жана Аман деген жана Нур Урмат деген экөө конкурстан өтпөй калып Таласка барып жана жумушка. Анан булар ошол ишти жазаш үчүн буларды айыл башы дайындаш керек. Анан кийин алар конкурска бойло иштей берет деп мамиле кылышкан да. Кошой айтып келди. Ушундай болду. Мен алдап койду. Мен мемеге кол койдуруп алды эле. Эмнеге десем, жөн эле деп кол коюп берип да баракка. Анан кийин ошондон уктук, анан биз ошодон кийин угуп атабыз. Ошо 2 ай өткөндөн кийин угуп атабыз. Ага чейин айыл башчы шайланганын да билген эмеспиз. Жок, айыл башы шайлана элек да. Айыл башы иштеп атыр деп эле койдук да. Ал заявление жазып кеткенин биз билбейбиз да. Анан кийин билип отурабыз. Анан кийин чатак башталбады. Биз ойлойбуз, мындай иштерди жазган кишилер срогу наказать этиш керек. Биздин требованиябыз ошондой. Ассаламу алейкум, ата. Алейкум. Жанагы чогулбаган чогулуш дейбизби, жасалма документ дейбизби, ошого сиздин дагы колуңуз коюлду деп жүрөт. Ошол тууралуу сиз айтып берип коесузбу? Мен ошол кезде больницадан операция болуп өтүмдөн жатып чыгып келгем да. Бул чогулуш болгонун уккан эмесмин. Ана мени көрүп келген кишилер болгон да. Анан айтышты да, кол коюп сүйлөпсүңөр. Чогулушка катышыпсыз деп баягы адамды укум тебелеп атат да. Канча ден ой болду. Өзү аксакал болсок, анан жалган жерин жала жаап исти сүйлөтсө. Анан ошондон кийин өзүбүз кыжалат болдук. Айыл өзү 11 кишиден комитет түзгөн да. Биз ушу түзүлүп республикага бардык.
Ташиевке кайрылуу кат бердик, Зулушевка бердик. Андан келип областык губернаторуна бердик, областык прокурорго бердик. Ушул күнгө чейин 3-4 ай болуп жыйынтык жок. Ар кандай шылтоо менен созуп келатат да. Мисалы азыр эми Садыр Жапаров менен Капчек Ташиевдин саясаты бул коррупцияга каршы деп атат. Биз аны колдоп жаттык, сүйүнүп атабыз. Ал эми келип жергиликтүү бийликтер ушундай жумуш жасап атат да. Сыртыбыздан бизди сатып, сүйлөдү деп жакындарын жумушка коюп, өзүнүн кызматчылыгы үчүн иштеп атат да булар. Эл ойлогон жок чынында. Болгондо да айылдын сыйлуу аксакалдары болсоңуздар, анан кийин ошо сиздер дагы жанагындай жасалма документтин күбөсү катары ошол жака сиздердин атыңарда түшүп калып атат ошондо. Ооба. Мен ушул айыл аксакалдар кеңешинин төрагасынын орун базарымын кишинин. Эл шайлаган да бизди. Эми уят экен да. Бизден кийинки жаштар бар да. Эми биздин аксакалдар ушинтип жалган сүйлөп атса деп кийинкилер сөз болбошубуз керек. Биз сый болушубуз керек. Мындай айткандар болду, ушундай эмне Айтты да. Айтты жаштар. Силер ушундай үйрөнүп калып турбайсыздар деди. Өкмөт менен сүйлөшүп алып деди. Аны кантип актанабыз? Айтсаң ишенбей атпайбы? Кагаз туруп атат. Аны ошого жүгүрүп атабыз да. Жаштарга акыл айтайын десең, өзүң мынтип турсаң, жалган жерин жалага батып. Эгер биринчи протокол чыкпаса, экинчи протокол чыкпаса, үчүнчү протокол чыкпаса, айыл ичи тынч эле жаткан айыл болчу. Анан биздин аксакалдарыбызды, үйлөрүндө жаткан, больницада жаткан аксакалдарыбызды катыштырып бул чогулушка. Чогулуш өтпөсө дагы өттүрүп туруп, биздин бир айылды ушул чууга салган ушул өкмөткө мен нааразымын да негизи. Анан биздин ушундай айыл ичинде укуктар тебелеп атса, анан биз кантип айтпайбыз? Мен аксакалдар соту катары айтып атам, ушул тебеленген укуктарды ушул мыйзам чечип берсеңиздер. Кыңыр иш 40 жылда билинет эмеспи? Жасалма протокол кантип ачыкка чыкканын айылдык кеңештин депутаты айтып берди. Биз шаарда иш сапар менен жүрүп келгенде мага ошол эле айылдык кеңештин депутаттары ушул документтерди көтөрүп келип, бул менен таанышып, көрөйүкчү деп алып келген экен. Ушундай иш болуп кетиптир деп, 2 ай 3 ай болуп калыптыр деп. Анан ачып карасак, бул жакта намыстуу иш болуптур. Анан мен окуп эле сразу көргөндөн кийин ал кишилерге айттым, анда бизде айылда аксакалдар деген бар. Аксакалдар менен, улуу кичүү менен, жаштар менен акылдашып көрөлү. Бул иш болгон бекен, болбогон бекен деп акылдашсак, эч кандай маалымат жок. Биздин айылда андай жыйын болгон эмес. Булардын баардыгы калп жыйындар экен. Биздин айылыбыздын өзү чоң жыйын өтөт. Айыл башчы деген айылдан чыгып, ушул жерде жарандыгы бар, пропискасы бар адам 3 күн мурун кулактандыруу илинип, андан кийин шайлоо өтөт. Күн өзүнүн шайлоонун тартиби ушундай. Анан ал киши айылды билген, айылдын көчөлөрүн, айылдын көйгөйүн билген кишилер болот. Ошолорду биз чыгарып шайлап келгенбиз. Анан ошондой иш эмейле, андан тышкары бизде ошол келип бул кишилер менин угушумча таласка, конкурска барышат өздөрүнүн кызмат ордуларына. Бирөө жер адисине, бирөө бухгалтерияга. Барганда конкурста мамлекеттик өзү мыйзам бар, конкурстан өтүп келүү, жумушка алынуу деп. Анан ал жактан өтпөй калгандыктан келип ичара кеңешишет. Өздөрүнүн айтымында бир 7-8 адам кеңешишет дагы, секретно сүйлөштүрүп, анан биздин айылга ошол башка өтпөй калган кишилер келип 3 күндөн айыл башчы болуп шайланышат. Жазалма протоколдор чогулуш өтөт, жазалма, эч кандай чогулуш өтпөйт. Үстүртөнүнө чогулуш өттү кылып протокол жазалма жазашып, чогулуштун кеңешчисимин деп бирөө кол коет, бирөө төрагасымын деп кол коет. Андан кийин биздин аксакалдар уюмунун кеңешинин төрагасын жана жаштар уюмунун төрагасынын атынан кол коюп коюшат. Ал кишилер жалпы жаштардын атынан, жалпы аксакалдардын атынан кол койгон болуп калат. Алар чыгып тастыктап берип атат. Биз кол койгон жокпуз, бул эмне деген калп, уят эмеспи деп, биздин демек айылдын намызына жана айылдын улуу кичилөрүнө терс көрүнүштүү иш болду да. Кимиди жазаганын биз билбейт экенбиз, көргөн жокпуз, бирок айылга келген да эмес. Бул бир эле кабинетте бирөө протокол тизип жазгандагы баардыгын фантазиясы менен чогуу эле отуруп туруп, фантазия менен жазганда ошол жактан эле бир айылдын атынан бир эмес, бир нече ирет документ жазып салышкан. Жазаган адамдар сөзсүз элге жооп бериши керек. Ошону талап кылабыз. Протоколдо жазылган чогулуш иш жүзүндө болбогонун, катышты, жада калса сөз сүйлөдү деп жазылган дагы бир катар күбөлөр тастыктады. Анан ошол чогулуштун протоколунда сиздин да колуңуз жүрөт. Сиз ошол чогулуш болду же болгон жок деп тастыктай аласызбы? Ушул
сиз айтып атпайсызбы чогулуш болду болгон жокпу? Бул чогулуш болгон эмес негизинде. Буну бир эмес 2-3 жолу болду деп жазалма документтер менен чогулуш кылышкан. 3-чү протоколго киргизген, кол койду деп, жаштар уюмун жаштар колдоду деп. Ал негизи болгон эмес, чогулуш. Жалган колду. Биз көрбөгөн чогулушту болду деген да. Ошол. Bu protokol, aile hükümetinin protokolü boyunca iştiniz. Hiç kadar bilmeptiniz. Mart'ın tegi April'in başında bir çoğuş olmadı şu turalı. Boşanda o protokolları alıp çıktığında o şekilde yazılıp gideriz o şekilde. Silegen, kolladı. Yok misal çoğuştu, al Silegen sözlüstü. Tügeyteken misal. Protokol oldu. Yani sözde söylengenimiz protokol yazanma olacak. Yani hazır teriştiriyor olacaktır. Teriştiriyor olan prokuratura adıyla barıp düşünüp üstüler geldik. Протокол менен тааныштым, бирок тиги чогулуш болду деп жазылган экен. Мен таанышканда көп айдан кийин. Анан ал боюнча чогулуш болгон эмес биринчиден. Экинчиден мен ал чогулушта сүйлөгөн эмесмин. Анан сүйлөдү деп жазылып калыптыр. Ошол мен билгеним. Чогулушта болгон эмес, сүйлөгөн да эмес. Жок, чогулуш өзү негизи болгон эмес бул чогулуш. Айыл башчы башка шайланып калыптыр, бир эмес 2 айыл башчы болуптур деген уккандан кийин анан мага ушул протоколду алып келишти, сиз ушуда сүйлөпсүз деп. Ошондо билдим. Анан кандай иш-чара жүргүзгөнүн, эмне кылганын билбейт экем. Ошо сиздердин жанагы чогулуш болду деген протоколду айыл өкмөттүн орун басары дагы жүрөт да, мен дагы сунуштап атам ушул адамды кызматка деп. Окудуңуз? Окудум. Аларды көргөн да эмессиз? Жок, андай вообще чогулуш болбосо алар каяктан келет эле. Каяктан келет. Кайдан бул эмне себептен, эмне максат менен жазылды билбейм. Анан кийин мен өзүм ойлоп атам, мүмкүн иштин бир кандай бир кызыкчылыгына байланыштуу ушундай кылып коюшту. Бирок иштин кызыкчылыгына байланыштуу болгон күндө деле формализм да туура эмес болуп калганда. Качан 3-4 ай өтүп жас болгондон анан кийин биздин айыл башчыбыз башка болуп, бир эмес 2 айыл башчы болуп, кайра мурунку айыл башчыбыз кайра болуп калганын анан уктук документально. Бирок иш жүзүндө ошол эле айыл башчы иштеп аткан. Ал эми төмөндөгү айыл тургуну чогулуш протоколуна коюлган кол чындап эле аныкы экенин айтты. Бирок буга кол койдурган адам актай кагазга кол койдуруп алып, эмне болгон иш кагаздары экендигин шашпай айтып берем деп көрсөтпөй жүрө берген. Кийин гана бул документтерди көргөн соң тийиштүү жерлерге арыз менен кайрылганын белгиледи. Саламатсызбы Ошо эке? Саламатчылык. Могул Кара Бура айылынын айыл башчысын шайлоо боюнча протокол жүрөт. Ал протоколдо сиздин айылдаштарыңыздын колу жүрөт, ал айылдаштарыңыздар бирок ал протокол чогулуш болгон эмес деп четке кагып атат. Бирок ошол учурда ошол чогулуштун, ошол протоколдун төрагасы катары сиздин аты жөнүңүз жана колуңуз коюлуп жүрөт. Ошол чогулуш боюнча протокол боюнча айтып коесузбу? Туура. Мен атым биринчиден өзүм тааныштырып кетейин. Мен Курманкулов Кошой. Чоң Кара Бура айылынын тургуну болом. Мен эч жерде иштебейм, дыйканмын. Бош болуп калганда такси айдап жумуш кылам. Бул айылдаштар туура айтат. Ал протоколдо менин колум алдоо түрүндө коюлуп калганда ал чогулуш болгон эмес. 2 протоколго тең, 2 тең чогулуш болгон эмес. Мен ал чогулуш көргөн да эмесмин. Болгондо алдоо жол менен менин колумду койдурушуп алган. Ошол жөнүндө мен кененирээк айтып берейин. Бул 22-жылдын сентябрь айынын аяк ченинде ушинтип таксовать этип жүрсөм, Аман деген Каримов Аман деген айыл өкмөттөгү жер адиси болуп иштеген жигит мага чалды. Кайда жүрөсүң? Сен жардамың керек болуп атат деп. Анан мен таксовать этип жүрөм десем, Кировко келгенде күтүп турайын, айыл банк жанына токтоп коесуң деди. Анан келип токтодум. Токтосом отуруптур. Анан эмне жардам десем, сенин колуң керек болот деди да. Анан мен шашып жүрүм. Ичинде адамдар бар эле. Десем, шашып атсаң, мына 2 актай баракка кол коюп койчу ылдый жагына деди да. Анан мен эч нерсе ойлогон жокмун. Өзүм кызматчы болбосом, же бир ответственный лицо болбосом,
бир дыйкан, бир таксисттин колуна эмне келет деген ой менен эч жаман ой жок. Дагы бир сурап алдым бирок Амандан. Эч кандай чатагы жокпу десем, жок. Айыл өкмөттүн майда чүйдө жумуштарына гана керек деди да. Анан мен ишендим. Эч кандай чатагы жок болсо, жардам керек болсо деп Актай Барактын экөөнүн сунду. Шашканман ошо ылдый жагына деди, ылдый жагына көргөзгөн жерине коюп бердим, анан кетип калдым. Ошо менен бир ай өткөндөн кийин октябрдын аягында болсо керек, айыл өкмөткө барсам, Аман жүрүптүр. Жумуштап барып калдым да, анан Аманга айттым, баягы мен кол койгон кагазды көргүз. Мен бир сере таанышып чыгайын десем, архивде анын эми табыш керек, секретарь кыз кетип калды деп жолотпой койду да. Эмнегедир шекишип калдым. Анан дагы ошо менен жүрүп анан ноябрь аягынын аягында уже бардым да, чатак сала баштадым. Көргүзбөсөң мен кетпейм, азыр салчу чатак салам деп ызычуу салсам, анан алып чыкты. Окусам, ошо болбогон чогулушка мен төрага болуп калыптырмын да. Кол койгонум рас, алдашты да мени. Актай Барак кол койгонум рас, бирок төрага болгон да эмесмин, ал чогулуш болгон эмес. Ичиндеги кишилердин сүйлөгөнүндө, эмне деп сүйлөгөнүндө кийин ошодон окуп атам да, эч кандай чогулуш болгон эмес. Анан мен сразу эле айттым, мен бул кагазга макул эмес, жокко чыгаргыла дедим. Десем уже болбойт. Буну өкмөт башчыга кайрыласың деди. Анан дагы ошо менен кетип калгандан бир жумадан кийин келдим да, жергиликтүү айылдык кеңештин депутаттарына кайрылдым. Жүргүлө баралы, спикерге кайрылдым. Туура эмес, иш болуп калыптыр, мен буга макул эмесмин деп туруп, бул протоколдорго жалган, буну мени алдап койдурушкан деп туруп, анан барып туруп өкмөткө кирдик. Анан өкмөткө айттым, айланайын иним, сен жасалма документ менен, протокол менен эмне эле жумуштарды кылып жүргөнсүң. Болбойт, муну жокко чыгар десем, ал жигит мен жокко чыгара албайм, бул документтин арты менен мен кызматтык ротация кылып жибердим деди да. Эми кыскасы айыл башчыларга ордуна конкурсту көрсө, конкурстан өтпөй калган кызматкерлерин биздин айыл башчы кылып туруп 3 күндөн. Анан ары кетсе, ушундай жолу бар экен да. Уже өзүнүн ордуна барып отуруп калат экен, без конкурс. Ошондой кылыштыр да көрсө. Анан мен чатак салып жокко чыгарыла десем болбой койду. Мен өкмөт болбой койду. Өкмөт. Стамкулов болот деген өкмөт жаңа эле келген. Кошо экес колуңузга өзүңүз жооп бериңиз, мен өзүмдүн кылган жумушу өзүмө жооп берем. Андай боло турган болсо мен прокуратурага кайрылам десем. Ошол протокол мыйзамсыз экенин анда айыл башчы деле, айыл өкмөт деле билген турбайбы анда? Ооба, бул айтты. Сиздер, мен айттым да, сен акыл өзүң орунда, болбогон чогулушка эмне үчүн сен приказ чыгарып атырың десем, мага алып келишти протоколду. Мен кол кое берем деди. Сен кем акылсың деп экөөбүз урушуп кеттик ошо. Сен менен грубо айтканда көкмезиң дедим да. Көкмезиң эмнеге сен тиги жасалмага приказ чыгарасың десем, сиз менин ишиме кийлигишпеңиз, сиз кол койдуңузбу, өзүңүз жооп бериңиз колуңузга. Мен өзүм кылганыма өзүм жооп берем деп экөөбүз урушуп кеттик да, анан мен чыгып кеттим. Чыгып кеттим да, айыл башчыга, жергиликтүү кеңештерге айттым, чогулуш жасап бериңиздер, мен элге кайрылам. Эртең күнү элдин астында жүзүм жарык болуш керек. Мен чыккынча болгондой сезип калдым өзүмдүчү. Дедим, анан чогулуш жасатып, элдин астына чыгып, ушундай кол коюп койдум эле, айланайын эл журт кечирип койгула. Кол койгон үчүн мен жоопкерчиликти тартам. Азыр да моюнумда, эгер туура эмес иш кылсам, жоопкерчилик тартканга дайынмын. Бул боюнча тииштүү тараптарга кайрылып, төмөндөгүдөй жооп ала алдык. Катчынын айтымында өзгөртүү киргизилген мыйзамдын негизинде мындай аракеттер мыйзамдуу. Айыл башчы болуп шайлангандан кийин канча убакыттан кийин жер адиси болуп которулганга мүмкүн? Эгерде квалификациялык талаптары, иштеген опыт работалар туура келсе, жумуш берүүчү которсо боло берет. Жумуш берүүчү айыл өкмөтү. Ошондо бир күн ичинде которсо болобу? Болот. Ошол учурда эле ал адам конкурска барып өтпөй келген болсочу? Анысы эске алынбайт. Мындай дипломдору, билими, иш тажрыйбасы туура келсе, ошо жумуш берүүчү өзүнүн буйругу менен кызматтан которо берет. Мыйзамга түшүнбөй, ички резерв барып конкурстан өтпөй келдиңби, билимиң ага жетпей калдыбы, ал эске алынбайт.
эске алынат эгерде мында оппонент болсо. Ошо конкурска катышты да. Конкурс объявлениелерди блок эч ким эме келген жок, документ тапшыргангачы. Ошондой болуп атат. Иштейм дегендер жок да, кыскасын айтканда. Иштейм дегендер жок. Алар булагандарды айлантып келип кызматка алып келиш керек кайра. Жолдору ошондой жактарында караштырса болот да. Протоколдорду өздөрү айыл башчылары шайланып келгендер өздөрү алып келди. Анан эмеси өздөрү жаздык деп айткан да элгечи. Бирок чогулуш болгон эмес деп айтып атышат. Анан кандай болуп калат? Мыйзамсыз болуп калабы? Мыйзамсыз болуп калат. Мыйзамсыз болуп калат, Ошол мыйзамсыз деп эмнеге таянып айттыңыз? Эгер протокол элдин жыйыны менен өткөн болсо, анда мыйзам болмок. Жыйын болгон эмес да. Ошол медиа сайтынан келдик, Шек шаарынан. Анан бул Чоң Кара-Бура айыл өкмөтүндө айыл башчыны шайлоо боюнча жана ошо мыйзамсыз шайланган айыл башчыны айыл өкмөттө жумушка кайра ордуна отургузуу боюнча протокол бар экен. Ошол протоколдордун биринде айыл башчыны шайлоо боюнча сиздердин дагы аты жөнүңүз жазып жүрөт протоколдо. Ал протоколду чогулушту бирок айыл тургундары, ошол протоколдун төрагасы анын ичинде жана ошол протоколдогу ар бир катышты деп айтылган адамдар жокко чыгарып атат. Сиз бул протокол жөнүндө кандай ойдосуз? Чын болгонбу же болгон эмеспи? Бул протокол боюнча азыр өтө чоң резонанс жаралып атат биздин Кара-Бура аймагынын территориясында. Протокол боюнча айта кетсем, бул протоколго менин фамилиямды түшүрүшкөн экен. Мен сүйлөгөн экем. Бул чогулуш боюнча мен как өзүм үчүн жооп берейин, эч кандай чогулушка катышкан эмесмин. Анда бул сиздерди атыңызды жазуу менен кандай кызыкчылык бар бул жерде? Мен аны билбейт экем. Ошол протоколду жазган инсандар кандайдыр кызыкчылык менен жазганын, бул боюнча чогулуш болсо болгондур, бирок мен катышкан эмесмин да чогулушка. Анан эми бул айыл өкмөттүн ичинде карабайсызбы? Эми ушундай мыйзамсыз иштер болуп атат. Анан сиздер айыл өкмөттө деле эл өкүлү катары отурасыздар да бул жерде. Анан ушундай айыл өкмөттүн ичинде болуп аткан мыйзамсыз иштер боюнча кандай реакция кылып атасыздарбы? Негизи бул мыйзамсыз иштер боюнча мыйзамдуу, мыйзамсыз экенин, бул боюнча, бул протоколдор боюнча, бул кадровый перестановкалар боюнча коомчулук тараптан тиешелүү органдарга берилген. Ал боюнча бүгүнкү күндө менин билишимче тергөөлөр жүрүп жатса керек. Тергөөнү аяктагандан кийин бул боюнча мыйзамдуу, мыйзамсыз экенин тиешелүү органдар баа берет го деп ойлойм. Бул боюнча биз как эл өкүлү катары, жергиликтүү кеңештин депутаты катары эл кайрылгандан кийин жергиликтүү кеңештин депутаттары менен биргеликте жергиликтүү бийликтерге, бийлик өкүлдөрүнө кайрылганбыз. Андан кийин коомчулук тараптан бүгүнкү күндө ошол прокуратурага, ГКМБга мен билишимче арыздар түшүп, ошонун негизинде тергөө иштери жүрүп жатат. Конкурстан өтпөй калган күндө дагы айланып барып кызматка кирүү мыйзамдуу экенин дейли. Жасалма делген протоколдун негизинде кызматка алган айыл өкмөт башчы кандай жооп берет? Бул иш боюнча протоколдор келген. Ошо биринчи шайланган айыл башчы боюнча мен иш сапары менен Баткен областында жүргөм. Экинчисинде мен койгон буйрукка болду. Ал жерде элдин чогулушу менен болуш керек болчу. Төрагасы келип, кайсылайды? Мага ооз эки айткан, чогулуш мен болгон эмес, колумду коюп койгом. Андан да интервью алдык, ал төрагасы ошо айтып атат, мени алдоо жолу менен кол койдуруп койгон, актай кагазга мен ал тууралуу арыз жаздым, пока азыр тергелип атат ал жумуш. Айыл өкмөткө да айтсам, мен өзүмдүн жумушум үчүн жооп берем, сен өзүң үчүн жооп бер деп айтты деп. Ооба, мен айттым, ар ким эми өзүбүздүн жумушубузга жооп беришибиз керек. Мен өзүмдүн жумушума жооп берем. Ал үчүн ошол жерде лидер ал киши, лидер экенин мен ал кишиди тааныбайм бардыгыбыз. Мен өзүм ротация болуп жаңы эле келгем ошол убакта. Анын протокол келгенде мен кол коюп буйрук чыгарып жумушка алгам. Андан кийинкиси ал киши мен жумушка алып койгондон кийин келип айтып атат, ооз эки келип айтты. Бул болгон эмес, мен коюп турмун болду деп. Все деп туруп ал кызматчылар баарын кайта жумуштан алып салган. Протокол түзгөн теги неметкендерди бүт выговор берип, жумуштан алып койгон баардыгы. Бүгүнкү күндө алар жумушта иштебейт. Конкурстан барып кулап өтпөй калган кызматкерлерди бир күндөн айыл башчы кыла коюп анан кайра кызматка алып келүү кандай болуп калат? Эми ал госкадровый службанын өзүнүн азыркы жаңы мыйзамдарына туура келет экен го ошондо.
Санан билген жоксузбу ушунча документтерди көрүп тургандан кийин? Документтер бүттү, чогулуш өттү деп протоколдор келип атат. Ошонун негизинде алгам мен. Элдер добуш берди деп иштесин деп протокол. Бир күн эле айыл башчылык орунга коюп туруп, эртеси күнү кайра журналисттик кызматка приказ чыгарган Аны кадр чечет да. Кадр чечет. Мыйзамдарына туура келет деди, буйрук чыгарып келди. Туура келет деп сизге айтты, сиз буйрук чыгарып бердиңиз. Анан бул жерде мындай да күмөндүү ойлор болуп атат, ушул айыл тургундар айтып атышат. Айыл өкмөт биргеликте иш алып барган бул адамдар менен деп. Жок. Биргеликте эмне кылам алып барып? Биргеликте алып барсам мен алар жумуштан албай эле калтырып калбайм. Атайын кызматтан кулаган адамдарды кайра ушул жол менен жанынан алып келем деп. Мен ал кишилерди даже тааныбайм. Бардык күнөө бар ушул өкөндө. Сиз бардык күнөө барын ушул адамдар одурут атасыз. Сиз анча мыйзам бузуучулар болуп кетти. Жаңысызда туруп эле мыйзам бузуулар болот деп, бирок аны көрбөй калыпсыз да. Байкабай калдык. Байкабай калдыңыз. Мындай эсте болду. Жаңы келгенбиз, ишендик. Албайт экен деп баардыгы эле. Ошондо эки чогулуш катын орун басар барганбы? Сиз барган эмессиз. Мен барбайм. Кадровый вопрос боюнча ошо орун басарга жүктөгөнбүз да. Анда сиздин жаныңыздагы орун басарлар менен сүйлөшүп ушундай иш кылса болот экен да? Район башчылары бул окуя тууралуу кабардарбы жана кандай чара көрүштү деген суроо менен Айтматов районунун администрациясына кайрылып көрдүк. Бизге бир кайрылуу жазган. Анан кайрылуу негизинде биз жана административный немелерге чара көрө албайбыз да. Анан прокуратурага жөнөтүлгөн болуш керек. Анан прокуратурадан бизге сунуш келген. Мисалы тартиптик чара көргөндө деле айыл өкмөт башчыга эле көрүп атпайбызбы? Ошого эле каралганда нары айыл өкмөт башчыдан кийинки кызматкерлердин баардыгы саясий кызмат эмес, административдик кызмат орундары болот да. Административдик кызмат орундарына тиги айыл өкмөт башчы чара көрөт да. Же болбосо прокуратура тарабынан чара көрүлүшү керек да. Же жумуш берүүчү айыл өкмөт башчы болуп эсептелет да, жана орун басарлар деле жана дайындалган кишилерге. Анан административдик кызмат орундарына биз эч кандай чара көрө албайбыз. Жогоруда аталган протоколдор кызматтан которуу иштеринин мыйзамдуулугун анык билиш үчүн райондук прокуратурага дагы кайрылдык. Кара Бура айыл өкмөтүнүн Чоң Кара Бура айылы айыл башчысынын ордунан айыл өкмөттүн штаттык бирдигине ротация жолу менен эки кызматкер жумушка кабыл алынган экен. Ал боюнча Чоң Кара Бура айылынын элдери чыгып арызданышкан. Ошолордун арызынын негизинде текшерүүлөр жүрүп, 29 же 30 майда облустук прокуратура тарабынан иш козголгон. Бүгүнкү күндө Кара Бура район прокуратурасы тарабынан тергөө аракеттери жүргүзүлүп атат. Бул кызматтык жасалмачылык беренеси менен катталган кылмыштардын бирдиктүү реестерине бүгүнкү күндө тергөө аракеттери жүрүп атат. Жыйынтыгы менен кимдин кандай күнөөсү болсо баарын кыймыл аракетине укуктук баа берилет да. Ошол чогулушка катышты деп протоколго киргизилген жарандардын баары суракка алынып атат. Бүгүнкү күндө бир 10-12 киши уже суралган. Кийинкилери да кайрамда иреттеп тергөөгө чакырылып атат да. Допростун жыйынтыгы менен анан документтердин өзүнүн негизинде бул баары ар бир немеси жагдайы такталып, анан ким кандай кыймыл аракет кылса ошого карата укуктук баа берилет мыйзам чегинде. Иш козголгондо канча болду? Иш козголгон ошо 29 май болсо бүгүн 15-16 күн болду да. Канча убакытта аягына чыгып жыйынтыкталып калат? Ушул айдын аягына аракет кылып атабыз. Эми мындай алдын ала бир нерсе деп айта албайм. Анын тергөө жүргүзүп аткан объемуна жараша жумуш алып барылат да. Анан жакынкы арада эми өтө деле оор кылмыш иш эмес, жеңил деле эмес. Туура укуктук баа берүү үчүн мөөнөтү керек да өзүнчө. Бул тууралуу сиздерге максимум 2 ай да бул. Бирок 2 айга чейин чоюлбайт го дейм. Болушунча бат аракет кылып атышат балдар.